Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз өлкөнүн башкы жана негизги телеканалын көрүп жатасыз. Алатоо 24-тө кеч эмес программасы. Бул саатта биз балдарды коргоо аракеттери тууралуу кеп курабыз. Маалымат үчүн айтсак, бүгүнкү күндө интернат тибиндеги мекемелерде 10 миңден ашуун бала бар болсо, алардын 96%-нын атасы же энеси бар, же толук ата энеси бар балдар. Бүгүнкү күндө балдарды коргоо үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатат, деги эле балдар жөнүндө кодекстин жаңы редакциясын кабыл алуу эмне үчүн кечең деп жатат. Ушул багытта балдардын укугун коргоочулардын лигасы коомдук фондунун директору Назгүл Турдубекова жана аталган фонддо социалдык кызматкер Махабат Темирбек кызы студиябыздын меймандары. Саламатсыздарбы? Студияга кош келиңиздер. Назгүл Усеновна, биринчи суроону сизден баштай берели. Мына сиз бир нече жылдан бери тагыраак айтсак, дээрлик 25 жыл ушул балдардын укугун коргоо боюнча иш алып барып келесиз. Азыркы күндө балдардын укугу деги эле кандай корголуп жатат? Негизи бүгүнкү күнү Кыргызстанда чыныгы ушу социалдык жана экономикалык оорчундуу бир факторлорго ушу оор кырдаалга учураган үй бүлөлөр ушул факторлорго чыдашпай анан көп үй бүлөлөр деген мындайча айтканда тарап кетип атат да. Бүгүн ушул үй бүлө институту деген Кыргызстанда мындай оор акыбалда болуп жатат. Көп учурда эгерде өзгөчө жалгыз бой энелер эгерде жерлеринде иш орун табылбаса, алар көп учурда балдарын интернаттарда, жетим балдар үйлөрүндө же болбосо мындай интернатка окшогон бир борборлорго балдарын калтырып коюп, өзлөрү миграция аркылуу башка өлкөлөрдө иш орун издеп жүргөндөр ушундай көп окуялар болуп атат. Анан балдар ушу ата энеси тарабынан мындай камкордук көрбөй калган үчүн, ата эне тарабынан мээрим албаган үчүн бүгүнкү күнү чыныгы биз ошо эгерде эл аралык стандарттарды карасак, эгерде бала ата эне тарабынан мындай күн сайын мээрим албаса, бул деген бир зордук зомбулоонун бир түрү деп эсептелет. Анан ошондуктан бүгүнкү күнү биз чыныгы эгерде СНГ өлкөлөрүндө эле алсак, анализдесек, бүгүнкү күнү деген Кыргызстанда ушу жетим балдар үйлөрүндө жана интернат тибиндеги мекемелерде бизде 9 миңден ашык балдар каралып жатат. Анын ичинде 96% балдардын ата энеси бар. Бирок ар кандай бир себептер менен балдарын ошол жерге жайгаштырган. Убагында ошо жергиликтүү бийликтин деңгээлинде жардам албаган үчүн, убагында ошо жергиликтүү бийликтин деңгээлинин негизинде мындай камкордук көрбөгөн үчүн алар балдарын ошентип ар кайсы бир мекемелерге жайгаштырганга ушундай аргасыз болгон. Анан биз айтып жатабыз, эгерде СНГнын деңгээлинде биз анализ кылсак, чыныгы бүгүнкү күнү Кыргызстанда жетим балдар үйлөрүндө жана интернат тибиндеги мекемелерде баган балдар, эгерде мындай 6 миллион калкка биз ушундай салыштырсак, эң абдан көп бала деп СНГдеги болгон башка өлкөлөр менен салыштырсак, бизде эң негизи мындай эң көп бала деп эсептелет да, саналат. Биздин калкыбыз үчүн эң абдан көп балдар башка өлкөлөр менен салыштырсак, абдан көп балдар интернат тибиндеги мекемелерде багылып жатат деп ушундай биз мындай өзүнчө бир жыйынтык анализдин негизинде ушундай бир көз караш бар. Эми сиз бат-баттан мониторинг жүргүзүп жатасыз да, мына бүгүн дагы өзүңүз маалымат жыйын өткөрүп, ал жерде президент жана жогорку кеңештин депутаттарына ачык кайрылуу жолдоп жатасыз. Анткени бара-бара эгерде ушундай көрсөткүч боло берсе, балдардын абалы оорлошуп жатат. Сөзсүз түрдө жаңы кодекс кабыл алынып, анын негизинде балдар үй бүлөлүк шартта толук ата эне мээримин көрүп тарбияланышы керек депчи. Бир аз ушул багытта маекти уланталы. Азыр Махабат Темирбековна дагы мына социалдык кызматкер катары сиз эми балдардын баягы абалын жеринен көрүп түздөн-түз иштеп жатасыз. Деги эле балдардын укуктары кандай корголуп жатат? Азыр интернат тибиндеги, балдар үйүндөгү мекемелердеги тарбиялануучулардын негизи эле аларга дагы атайын өкмөт тарабынан акча бөлүнөт. Ошол канчалык балдарга кам көрүлүп жатат? Мекемелерде тарбияланып жаткан. Туура айтасыз, ошо биз азыркы учурда атайын бизди долбоордун алкагында иштеп жатабыз. Ушу биздин долбоордо ушу 3 интернат мекемелери ушу кирген да. Ушу Дмитриевка, Красноречка атайын көмөкчү мектеп интернаттары жана Айна Антоновка балдар үйү. Чындыгында балдар үйүндө
мамлекет тарабынан ар бир балага ошол атайын каржыланылат, кийим кечегине, тамак ашынын бүт баарын акча бөлүнөт. Бирок ошондо ичинен тилекке каршы балага болгону 3% эле гана жетет. Калган пайызы баягы ушул интернат мекемелеринин кызматкерлерине, жанакындай ошол зданиялар, мекемелерин каржылоого, ошонун коммуналдык кызматтарын төлөөгө кетип жатат да. Анан тышкары дагы ошол балдар интернат мекемелерине чыккандан кийин бул өзүнүн турмушта өздөрүнүн жолдорун таба албай, өзүнүн ордун таба албай, баягы кайра эле баягы ошо үй бүлөлүк кантип үй бүлө курууну билишпейт. Үй бүлө чөйрөсүндө анткени алар тарбия көргөн жок, үй бүлөдө жашаган жок. Аларда баары бирдей чогуу болуп калат экен да. Анан кийин турмушта өзүлөрү үй бүлө курганда дагы ошондой көйгөйлөр болуп атат булардын арасында. Ошондой бар да, эми баягы көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Ошолордун жыйынтыгында ушу интернат мекемеси бул бала үчүн тескери баягындай таасир берет. Ошондуктан биз бул өзүбүздүн долбоордун алкагында ошол интернат типинде мекемелерде ата-энеси бар, мүмкүнчүлүктөр бар болгон балдардын баарын үйлөрүнө кайтаруу боюнча иштер жүргүздүк. Жыйынтыгы жакшы деп айтсак болот. Эми баягындай ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар көбүнчө интернат мекемелерине ошо жеринде социалдык кызматтар жоктугуна байланыштуу ошол интернат мекемелерин ата-энелери аргасыздан жайгаштырышат да. Бирок ошол бизде азыр Кыргызстанда да инклюзивдик билим берүү деп кабыл алынган, концепцияда кабыл алынган. Ошол чегинде ар бир мектеп ошо жашаган жеринде бала кандай болбосун, мүмкүнчүлүгү чектелген, чектелбеген ар бир бала ошол жеринде ата-энесинин менен биргеликте жашаш керек да. Ошого карата биз ошентип өзүбүз мугалимдер, мектеп директорлору менен жергиликтүү өз алынчы башкаруу органдары менен бирдикте иштешип, ошондой мектептерге жайгаштырууга жардам көрсөттүк. Азыркы учурда жакшы балдар мектепте окуп атат, өзүлөрү менен тең эле балдар менен. Ушундай атайын адистештирилген мекемеде эмес, ошо жашаган жериндеги орто мектепте эле билим алууга мүмкүнчүлүк алышты да. Башкы максат ата-эне камкордугу. Ал интернат тибиндеги балдар үйүндө мекемелерде канчалык баланы психолог, адис же болбосо социалдык кызматкер тейлеп иш алып барбасын, бирок ата-эненин мээримин сиз айткандай толук кандуу ала албайт. Ушул багытта мынакей баягы интернаттагы тарбиялануучулардын санын азайтып деги эле жок болсо деген максат болуп атат да. Толук балдар үй бүлөлүк шартта тарбияланышы керек. Мына ал үчүн балдар жөнүндө кодекстин жаңы редакциясы кабыл алынышы керек. Бул дагы кечең деп жатат деп атасыз да. Биз чыныгы бүгүнкү күнү биз ошо балдардын укугун коргогон уюмдардын атынан биз кайрылуу кылдык, ачык кайрылуу кылдык. Ушу Кыргыз Республикасынын президентине, андан тышкары жогорку кеңештин төрагасына, жана депутаттарга, жана башкы прокурорго. Себеп биз 2017 жылдан бери атайын ушу жогорку кеңештин деңгээлинде атайын ушундай иш топ түзүлгөн. Иш топту деген ушу демилгечи депутаттардын сунушу менен түзүлгөн. Чыныгы ушу Кыргызстанда балдардын укугун жакшыртуу бир жолго салыш үчүн Кыргызстанда биз жаңы ушу балдар жөнүндөгү кодексти өзгөртүш керекпиз деген ушундай жыйынтыкка келгенбиз. Андан тышкары аны өзгөртүш үчүн жаңы редакцияны киргизиш керекпиз деп. Анан өзүңөр мына ойлоп көрсөңүздөр 2017, 2018, 2019, 2020 жылдан бери мына 2021 жыл болуп кетти. Дээрлик 5-жылга кадам таштап атабыз. 5-жылы ушу жогорку кеңештин деңгээлинде ушу иш топтун чөйрөсүндө деген биз деген ушу кодекске мындай кандайдыр бир жаңы өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча көп деген сунуштарды
киргиздик, аны талкоодон өткөздүк. Аны деген Кыргызстан боюнча бүт кайсы бир адвокат болбосун, сот болбосун, кайсы бир өкмөттүн өкүлү болбосун, тийиштүү өкүлү болбосун, бүт баардыгын ошолордун ичинде ошолорго тийиштүү бир иш чарасынын чегинде деген талкоодон аябай талкоодон өткөзгөнбүз. Анан биз ушу өзгөрүүлөрдү жаңы редакцияны киргизерден мурда биз кадимкидей дүйнө жүзүндө болгон эң жакшы практиканын баарын анализдедик. Ошол эле Европанын батыш өлкөнү көрдүк. Ошол эле Казакстан, ошол эле Америка, анан ошол эле Молдова, ошол эле Россия кайсы өлкө болбосо, кайсы өлкөдө жакшы ушу балдардын укугун коргой турган жакшы бир кандайдыр мыйзамдар болбосун, ошолордун баарын карап туруп, мында обзор кылып туруп, анан Кыргызстанга ылайыктуу, биздин Кыргызстан жарандарга жараша турган, ылайыктуу болгон балдардын укугун жана кызыкчылыгын толук кандуу колдой турган ушундай жаңы сунуштарды киргизгенбиз. Бирок тилекке каршы деген эмнедеги бир себептерден биз түшүнбөй атабыз. Мына канча 20-жылы, 2019-жылы ушул балдар жөнүндө кодекска деген кадимкидей жаңы редакцияны киргизиш керек болчу. Жогорку кеңештин деңгээлде аны деген алыш керек болчу, бекитиш керек болчу. Бирок 2019-жылы бул ишке башпай калды. 2020-жылы дагы кайрадан ушул жаңы кодексти, жаңы редакцияны, балдар жөнүндө кодекске жаңы редакцияны киргизиш керек болчу. Ал дагы киргизилбей, каралбай, жана деген мындай бекитүүдөн өткөн жок да. Эми 21-жылы дагы, эми акыркы жыл болуп атпайбы? Бүгүнкү күнү ушул союздун, жогорку кеңештин союзуна деген эң акыркы жыл болуп калды. Бир нече ай эле калды да. Анан биз тынчыбыз кетип атат. Анан мындай таң калып атабыз да. Эмне себептен мына 3 жылдан бери деген, мына 5 жыл болду, ошол балдар жөнүндөгү кодекске өзгөртүүлөр киргизиш керек деген мындай өзүнчө дискуссия, талкуулар мына 5 жыл иштеди да, иштөө деген. Анан эмне себептен ушул мурдагы жылы, же болбосо быйыл мурдагы жылы, андан мурунку жылы ала турган деген мыйзамдар ушул күнгө чейин алына элек да. Себеп деген биз өзүнчө да байкоо өткөздүк. Карасак деген мисалы үчүн ушул Кыргызстанда кандайдыр бир кыйынчылыктарда, бир нече кыйынчылыктарда болуп калды. Бирок ага карабастан башка мындай мыйзамдардын баардыгы өтүп кетти. Алардын каржылоо маселеси дагы чечилди. Анан балдарга келгенде эле эмне себептен бизге ушул балдар жөнүндө кодекстин редакциясын, жаңы редакциясын деген бир 30-чу, 29-чу кылып туруп очередке коюп коет да. Анан эми ошол очередтен жылбай койдук дегеле. Ошо такыр эле биз мындай тынчыбызда кетип, анан да коркунуч да пайда болду. Эми биз деген ушул өзүңөр да байкап көрсөңүз, Кыргызстанда балдарга карата зордук зомбулук азайбай койду. Ошол балдардын таштап кеткен ата-энелер дагы азайбай атат. Себеп деген алар өкмөт тараптан деген жергиликтүү бийликтин деңгээлинде тийиштүү убагында алдын алып турган, көйгөйлөрдү алдына турган кызматтарды көрбөй атат. Бүгүнкү күнү бизде айыл жеринде, биздин айыл жеринде жашап аткан тургундар өкмөттүн атынан жергиликтүү деңгээлде ала турган мындай тийиштүү жардамды ала албай атат, толук кандуу ала албай атат. Ошондуктан бүгүн үй бүлө институту деген урап атат, балдар деген үй бүлөнүн чөйрөсүнөн чыгып калып атат, зордук зомбулоого деген учураган балдар көбөйүп атат, себеби деген убагында мындай жардам албаган үчүн. Ал жардамды көрсөтүш деген биз ушул балдар жөнүндө кодекске деген жаңы редакцияны киргизиш керек. Эгерде жаңы редакцияны киргизсек, биринчиден ушул жетим балдар үйлөрүнө, айтып атпаймынбы, жанакы жыл сайын 1,5 миллиард сом ушул жетим балдар үйлөрүнө жана интернет тилинде мекемелерге жиберилет. Анын ичинде бизде 85% деген түзмө-түз балага жетпейт. Ал деген балага эмес, балага 15% жетет, калгандары бүт эле ошол жерде сантехник, электрик, 100 бала бар болсо, ошол 100 баланы багуу үчүн деген дагы 100 адис алынат да. Анан чоң мекемелердин отоплениясын, светин, сантехниктерин багыш үчүн, коммуналдык кызматтарына багыш караш үчүн деген ошого деген жиберишет да. Анан биз айтып атабыз, эгерде биз ошо жиберилекен каражаттан санап чыксак, бир балага бир жылда деген 3,5 миллион $3,5 миң, же болбосо $4,000 деген бир балага жиберилет экен. Бирок ошо интернет тилиндеги баланы карап көрсөңүздөр, эгерде ал майыптыгы бар болсо, андан дагы анын акыбалы оор болот да. Ошо толук канды чоңоюп атабы? Жок. Психикалык жана физикалык ден соолук чынбы? Жок.
кадимкидей ал артка көп учурда артка эле кетип калат. Башка балдар менен үй бүлөдө чоңойгон, айыл чоңойгон балдар менен салыштырсак, мындай конкуренттүү эмес болуп калат да. Ошондуктан биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү өкмөттө болгон толук кандуу кайсы толук кандуу бүт чаралардын баарын каржылоонун бүт мындай каржылай турган бир мүмкүнчүлүктөр деген биз бүгүнкү күнү деген ушу жаңы кодекстин жаңы редакциясын эгерде колдоп кетсек, анда биринчиден ушу жетим балдар үйлөрүнө жана интернат тибиктерине мекемелерге деген балдар жайгаштырганга мындай тыюу салынат эле. Анда деген ошол жерге интернаттарга жиберилген каржыланган бюджеттер деген кадимкидей айыл өкмөттүн деңгээлине кетмек, райондун деңгээлине кетмек. Анда акимчиликтер, айыл өкмөттүн башчылары, шаардын мэрлери деген кадимкидей ошол жерде жашап аткан тургундарга, энелерге, аталарга, карыя адамдарга, балдарга карата деген кадимкидей ошого жагымдуу мындай колдой турган, коргой турган кызматтарды түзмөк да. Соц кызматтарды түзмөк. Андан тышкары деген атайын балдардын укугун коргой турган атайын саталык кызматкерлерди да түзмөк да. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн өзүңөр байкап көрсөңүз, себебен саталык кызматкерлерге алар жетишпеген үчүн ушунчалык көп нагрузка болот да. Ушунчалык балдардын саны көп. Мисалы үчүн бир социалдык кызматкерге 300 миң ошо бир райондун 300 миң адам ошого бекитилген да. Анан аларга үйүнө бармак тура деген ал документин окуп чыкканга мынтип регистрациядан өткөзгөнгө да убакыт жетпейт. А бул жерде биз айтып атабыз, эгерде чыныгы ар бала деген өз убагында зор-зободон корголуп калсын десек, адис деген күнүгө барып, үйүнө мониторинг кылып, байкоо ишин өткөзүп, кадимкидей жеке план түзүп, анан ошонун планын иштетиш үчүн деген өзүнчө бир кандай иш-чараларды өткөзүш керек да. Бул биринчиден. Анан биз айтып атабыз, эмне себептен бүгүнкү күнү ушул абдан зарыл болуп атат да, ошо жаңы балдар жөнүндөгү кодекси жаңы редакциясын алыш үчүн. Себеп деген эгерде биз ошол кодекс алынганда кадимкидей балдарга карата бизде ар бир район деңгээлинде балдар иш боюнча деген комиссиялар бар да. Алар мурунтан деген Советтер Союзунан калып калган мындай репрессивдик методдордун иштеген комиссия. Анан балдарга чечим алгычак деле аябай убакыт көп өтүп кетет да. Анан биз айтып атабыз, эгерде биз чыныгы район деңгээлинде четчиндүү комиссиялар болсо десек, ушул комиссияны жоюп, анын ордуна деген консилиумду киргизиш керек. Бул деген кадимкидей балага карата район эгерде акимчилик балага карата тез убакытта мындайчы кандайдыр бир чечим алам десе, анда деген ал деген ушул комиссияны деген биз жаңы кодекстин чегинде деген аны жокко кетирип, жаңы консилиумду алып, анан балага карата тез убакытта жардам көрсөтө тургандай бир чечимдер алынат эле. Андан тышкары биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү мисалы үчүн балдарга карата эмне себептен бизде суицид азайбай атат, эмне себептен бизде зор-зомбул азайбай атат. Себеп деген биз мындай кечигип калып атабыз да. Бала качандыр колу буту сынып, ал жыныстык зор-зомбулукка учурагандан кийин, аябай абалы оор болгондо, майыптык качан жеткизгенден кийин, же болбосо суицид аркылуу деген балдар өзүнө кол салгандан кийин, анан эле биз коңгуроо уруп, мындай чукап калабыз, жанакы пожарникте болуп. Биз айтып атабыз, бул туура эмес, андай болбош керек. Биз деген Кыргызстанда ар бир балага толук кандуу, комплекстик, мындай сапаты жогору социалдык кызматтарды көрсөткөнгө биз милдеттүүбүз да, өкмөт милдеттүү. Аны үчүн деген бизде кадимкидей ушул балдарга көрсөтүлгөн кызматты деген биз жаңы жолго салыш керекпиз. Аны үчүн биз жанагы балдар жөнүндөгү кодекстин жаңы редакциясын алыш керекпиз. Анан биз жанакы айтып кетелик, 2021 жылы деген ошо Кыргыз Республиканын президенти жакшы бизде жарлык алды. Бул жанакы миграция маселесин чечиш үчүн, миграциянын себебинен болгон көйгөйлөрдү чечиш үчүн деген жакшы жарлык алынган. Бирок ошо жарлыкты ишке ошо жерде бир нече чаралар деген ошо эмгек мигрант ата-энелердин балдарына деген өзгөчө камкордук көрсөтүлсүн, жана деген мониторинг көрсөтүлсүн деген, контролго учетко алынсын деген ушундай бир чаралар жазылган да. Бирок биз көзүбүз жетпей турат да, ошо жарлык деген ишке толук кандуу ашат экен.
чыныгы мындай сапаттуу болот бекен, аткарылышы ушу жарыктын аткарылышы сапаттуу болот бекен. Себеп эгерде биз ушу өкмөттүн деңгээлинде, жогорку кеңештин деңгээлинде күн сайын ар кандай бир мыйзамдарды чыгара берсек, бирок ошону аткара турган айыл жеринде, район деңгээлинде атайын балдардын укугун түшүнгөн, билген, профессионал деңгээлинде иштеген, өзүнүн жүрөгүн берип мындай аябай ушунча көңүл менен кам көргөн социалдык кызматкерлер болбоюнча, анан кызматкерлер дагы мындай болбош керек да, бир социалдык кызматкерлер бир нече миң бала болбош керек. Мисалы үчүн эл аралык стандарттар боюнча бир социалдык кызматкерге деген 3,5 бала бекитилиш керек да. Андан ашык деген ал тейлегенге убакыты максимум болот да. Андан эгер ашык чалса деген ал деген кадимкидей мындай аткара албай калат да, ошого бекитилген бир милдеттер менен. Анан биз айтып атабыз, эгерде ошол миграциянын көйгөйлөрүн чечиш үчүн деген ошол президенттин жарлыгы ишке ашырылсын десек, андай сөз түрүндө жанакы балдар жөнүндөгү жаңы редакцияны ишке ашырыш керек, жогорку кеңештин деңгээлинде бекитиш керек. Себеби деген эгерде жер-жерлеринде мындай айтып атпайлыкпы, өкмөттүн деңгээлинде бюджет кадимкидей экономия болот, эгерде бизде жанакы чоң интернет тилинде мекемелерди мындай каржылабай ошол каражаттын баарын түзмө-түз ушу балдарга жиберсек деген, кадимкидей жер-жерлеринде сапаттуу, профессионалдуу, атайын балдардын укугун коргой турган социалдык кызматкерлер пайда болот да, мындай аларды жумушка алса болот. Анан ар дайым деген алар мындай үйрөтүлүп турушат да, үйрөтүүдөн өтүп турушат, атайын окуудан өтүп турушат. Анан кадимкидей сезимдүү да болушот да. Эгерде мындай кандайдыр бир айыл өкмөттүн деңгээлинде бир кандайдыр бир үй бүлө бир оор кырдаалга учурап, кандайдыр бир баланын укугу бузулуп атса деген, убагында барып жардам көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Себеп биз айтып атпайбызбы, Кыргызстанда биздин эмебиз, өзгөчөлүктөрүбүз бар, биздин элибиздин өзгөчөлүгүбүз бар. Себеби деген бизде ар бир мындай үй бүлөлөр мындай көп балалуу болушот, бизде туугандары мындай таанымал болушот. Азырынча бүгүнкү күнү миграциянын себебинен эми көп туугандардын ортосунда дагы бир мамилелер үзүлүп калып атпайбы тилекке каршы. Бирок биз айтып атабыз, Кыргызстанда кыргыз элинин өзүнчө бир өзгөлүктөрү бар да. Мисалы деген, эгерде кыргыздын тарыхын карасак, бизде кыргыздарда эч убакта жетим балдар үйлөрү жок болчу, жана интернаттар да жок болчу. Майыптыгы бар балдар деген ошол эле туугандар өзүнүн чөйрөсүндө багып кетчү да. Анын кадыр баркысын бузбай, тебелебей, кадимкидей чогуу башка балдар менен кошуп, кадимкидей аны багып кетчү да. Же болбосо ошол эле мындай түрмөлөр да жок болчу. Эгерде адам кылмыш кылса, башка бир экономикалык бир эмелер менен, штраф салуу менен, ошол менен аларды тарбиялап кетип, оңдоп койчу да. Же болбосо бизде жанакы психиатрикалык ооруканалар жок болчу. Себеби деген, эгерде адам оорукчан болуп калса, ага өзгөчө көңүл буруп, ошол жерде ошол адамдар батчы да. Анан биз айтып атабыз, эмне себептен бүгүнкү күнү мисалы үчүн токчулук убакыт болуп атат, согуштун убагы мезгил эмес. Анан эмне себептен биз мындай таң калыштуу болуп атабыз. Анан бул да өзүнчө өкүнүчтүү. Кыргызстанда бүт бардык мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз эгемендүүлүк өлкөбүз. Анан ошого карабастан биз деген ушул балдардын укугун жогорку деңгээлде коргой албай атабыз да. Мисалы үчүн биздин Кыргызстан деген ошол ООНдун деңгээлинде биз деген ООНдун кеңешинин балдар боюнча ООНдун кеңешинин мүчөсү болобуз. Андан тышкары балдардын укугун коргой турган конвенцияны ратификацияны өткөзгөнбүз. Биз деген ошол ратификацияны өткөндө деген биз ошол башка СНГ өлкөлөрү менен салыштырсак эң биринчи өлкө болгонбуз да. Ратификациялаган. Бирок башка азыр деген Молдованы салыштырсак, мисалы үчүн ошол эле Россиянын бир нече шаарларын салыштырсак, биз кадимкидей артта калып калдык да. Ошого жетишпей атабыз. Себеби кагаз түрүндө көп милдеттерди алганбыз эл аралык деңгээлинде, бирок ошого тийиштүү бир мыйзамдарыбызды оңдой албай атабыз да. Ошондуктан биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү ошол биз президентке Садыр Нуркожоевичке кайрылганын себеби, жана жогорку кеңештин төрагасына кайрылганын себеби, депутаттарга кайрылганын себеби, коңгуроо уруп атабыз, тынчыбыз кетип атат, коркунуч пайда болуп атат. Ошол Кыргызстанда кайрадан мына уже 5-жыл өтүп баратат.
балдар жөнүндөгү кодекска жаңы редакцияга кирбей калса деген, анда мында абдан өкүнүчтүү бир өзүнчө бир жагдай болот. Себеби деген биз күткөн көп 5 жылдан күткөн реформабыз ишке ашылбай калса, анда дагы эле биз мындай жыл сайын деген зор зомбулукка учураган балдардын сандары көбөйөт, ошо жакырчылыкта жашаган балдардын да саны көбөйөт. Анан жетим балдар үйлөрүндө жана интернат тилинде мекемелер каралган балдар, анын ичинде майыптыгы бар балдар 3000 бала деп эсептелет. Ошол балдарга карата мындай түзмө-түз жакшы мындай жеке көңүл бура турган кызматтар дагы пайда болбойт да. Анан айыл жеринде дагы социалдык айыл өкмөтүнүн башчылары дагы эле кыйналып эле калып калышат да. Алардын социалдык кызматкерлери жетишпеген үчүн, анан жөнөкөй социалдык кызматкерлер эмес, атайын ошо балдардын укугун коргой турган, балдарга жардам бере турган, жакшы мындай профессионалдык деңгээлде иштей турган социалдык кызматкерлер жана кызматтар түзүлбөгөн үчүн биз деген ушул айыл жеринде көп үй бүлөлөрдү жоготуп коебуз да. Ошондуктан биз ишенебиз, ошо жогорку кеңеш деген иштегенине мындай аз күндөр калып калды, бир нече эле жума калып атат. Анан ушул жуманын ичинде биз байкап иштерин өткөзүп атабыз. Башка мыйзамдар өтүп атат. Чоң адамдарга тийиштүү, башка бир кызыкчылыктарга тийиштүү көп мыйзамдар өтүп атат да. Бирок эмне себептен, бир кайсы себептен, эмне үчүн балким балдар үнсүз, балким балдар өзүлөрү жогорку кеңешке барып биздин укугубузду коргоп бергиле, ушу кодекс алып бергиле дегенге мындай балдардын мүмкүнчүлүгү жок болгон жогорку үчүн. кеңеште да бирок түздөн түз комитет бар да, ушул боюнча комитеттин дагы башчылары менен жолугуп сүйлөшүп көрдүңүздөрбү ушул суроону берип? Биз 2017-жыл негизи ушу балдар жөнүндө кодекске жаңы редакцияны киргизиш үчүн атайын 2017-жылы демилгечи депутаттардын ушу идеясы менен, сунушу менен атайын иштөө түзүлгөн да. Анын ичине ушу балдардын укугун коргогон уюмдардын атынан бир 3 уюм кирген. Мындай иштерибиз башында жакшы болуп келаткан, бирок тилекке каршы эмне себептен ушу жалпы ушу 120 депутат ушу балдардын укугун жакшыртуу бир жолуна салыш үчүн мыйзамдарды өзгөртүш үчүн деген бир билбейм, биз таң калыштуу болуп атат. Мындай көңүл бурбай атат да, мындай не придают значение деп коет го. Анан маани бербей жатышат. Маани бербей жатышат да. Анан биз ошого мындай тынчыбыз кетип атат. Анан ушу сиздин телевидениеңиз аркылуу, ушу эфир аркылуу деген жогорку кеңештин депутаттарына кайрылат элек. Ушу мына бүгүн эртең кайрадан палатага киргизебиз деп атышат. Ошо очередке, узак очередке, эң артта очередке тургузуп койбой балдардын кызыкчылыгын. Ушу карап атканда повесткага биринчи очередке коюп койсо, мен ойлойт элем, чыныгы балдарга карата жогорку кеңештин депутаттары мындай жагымдуу бир иштерди аткарып атат деп айтат элек. Азыр айтып жатып, ушул канал аркылуу сиздин үнүңүз жетип жатат деп биз ишенели. Себеби сиз тарых боюнча абдан туура белгиледиңиз. Кыргыздын басып өткөн жолунда, бай тарыхында эч убакта ата энени жана баланы көчөгө таштап койгон эмес, толук мээримдүүлүк, камкордук берилип, толук үй бүлөлүк шартта өскөн. Мына ошол балдар жөнүндө кодекстин жаңы редакциясы кабыл алынбай жаткандыктан көп нерселер, ошол эле социалдык кызматтарды түзүү процесси кечеңдеп жатат жана башка бир топ балдардын абалын жакшыртуу деги эле балдарды коргоо чаралары жакшы жолго коюлбай жаткандыгын аңдап билдик. Тилекке каршы убактыбыз жыйынтыкталып баратыптыр. Сиздерге келип ыраазычылык билдиребиз. Маек куруп бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчү, эсиңизге сала кетели, балдарды коргоо аракеттери жана чаралары туурасында биз Балдардын укугун коргоочулар лигасы коомдук фондунун директору Назгүл Турдубекова жана аталган коомдук фонддо социалдык кызматкер Махабат Темирбек кызы менен түз эфирде баарлаштык. Программаны расмий сайтыбыз КТРК KIIT жүзүндө таап тааныша аласыз. Алдыда жаңылыктар. Саламатта калыңыз.